Салам достор, келиңиздер биз бүгүн ушундай сонун болгон корейский соус салатын жасап көрөлү. Жасалышы эң оңой, продуктлар болгону арзан кеткен бул салаттын жасалышы көргөзөм. Эң биринчи эле кызыл соусти ушундай кылып тазалап алабыз. Мен 4 соус алдым. Андан кийин 1 штук пияз жана 3 баш чеснок. Андан кийин эле ушул пекинский капуста кошуп койсоңуздар да болот, кошпой койсоңуздар да болот. Ушунун жарымын иштетемин. Жана дагы биз ушундай приправасын алабыз. Эгерде жок болсо жөнөкөй приправа кошуп койсоңуздар болот. Андан кийин туз дагы кошобуз татымына жараша. Эң биринчи эле мен соустерди ушундай тюркадан узун кылып өткөрүп алам. Мен пиязды туурап алып кое турам. Андан кийин калгандарын баардыгын туурап алгандан кийин гана биз пиязды кошобуз. Андан кийин чеснокту ушундай чеснок майдалаш менен майдалап алсаңыздар болот. Эгерде андай жок болсо жөн гана бычак менен бөлүп ушундай майда кылып туурап койсоңуздар болот. Кийинки эле бул пекинский капуста. Мен анын катуу жерлерин кошпойм, жумшак жерлерин, жалбырактарын жана жей турганга жумшак жерлерин гана бөлүп ушундай соломка сыяктуу кылып туурап кошуп коем. Кааласаңыздар капустасы жок кылсаңыздар деле боло берет. Баарын туурап алган соң сковородко ушундай ак майды куюп, андан кийин пиязыбызды кууруп алам. Андан кийин эле ушул соустун үстүнө капустаны салып алабыз. Андан кийин чеснокту, приправаны, тузду баарын салып, анан биздин куурулуп жаткан пиязыбызды үстүнө ысык боюнча куюп жиберебиз. Куюп жибергенден кийин ушундай кылып жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып бүткөндөн кийин гана ушундай кылып тарелкага салып, кааласаңыздар укроп кошуп койсоңуздар болот. Мынакей биздин салатыбыз ушундай кылып жакындарыңыздарга жасап бериңиздер жана биздин каналга лайк жана подпискатоштоону унутпаңыз.